Илим жана зикир. Зикир 12. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат. Түндөрдүн биринде Усайд бин Хузайр радиаллаху анху курма жайакта намазга туруп Куран окуйт. Аңдоосуздан анын аты ордунда туруп эле үркүп жулкуна баштайт. Ал окуйт, аты жулкунат. Ал кайра окуса, аты кайра жулкунат. Усайд радиаллаху анху: уулум Яхьяны ат тебелеп кетпесин деп чочулаганымдан атымдын жанына бардым. Үстү жакты карай калсам, булут сыяктуу нерсе көрүндү. Анын ичинде чырак сымал бир нече нерселер жанып туруптур. Ал асманга көтөрүлүп, көздөн кайын болуп көрүнбөй кетти, дейт. Эртеси таң атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, түндөсү курма жаякта намазга туруп Куран окуй баштагандан аты кандай үркүп жулкунганын болгон окуя жөнүндө айтып берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: токтотпой окуй беришиң керек эле, деди. Мен окуп эле жаттым, бирок атым үркүп жулкуна баштабадыбы, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: эй Ибн Хузайр, токтотпой окуй беришиң керек эле, деди. Мен окуп эле жаттым, бирок атым үркүп жулкуна баштабадыбы, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: эй Ибн Хузайр, токтотпой окуй беришиң керек эле, деди. Мен окуп эле жаттым, бирок атым үркүп жулкуна баштабадыбы, деди. Уулу Яхьяны ат тебелеп салбасын деп Куранды токтотконун. Анан кичинекей чырактары бар саябан көлөкө көрүнгөнүн. Алар асманга көтөрүлүп, анын көзүнөн кайып болгонун айтып берди эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: алар периштелер эле. Куран укканы келишкен. Эгер таң атканга чейин окуй бергениңде, адамдар аларды көрүп калышмак. Алар жашына да алышмак эмес. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат. Түндөрдүн биринде Усайд бин Хузайр радиаллаху анху курма жаякта намазга туруп Куран окуйт. Аңдоосуздан анын аты ордунда туруп эле үркүп жулкуна баштайт. Ал окуйт, аты жулкунат. Ал кайра окуса, аты кайра жулкунат. Усайд радиаллаху анху: уулум Яхьяны ат тебелеп кетпесин деп чочулаганымдан атымдын жанына бардым. Үстү жакты карай калсам, булут сыяктуу нерсе көрүндү. Анын ичинде чырак сымал бир нече нерселер жанып туруптур. Ал асманга көтөрүлүп, көздөн кайын болуп көрүнбөй кетти, дейт. Эртеси таң атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, түндөсү курма жаякта намазга туруп Куран окуй баштагандан аты кандай үркүп жулкунганын болгон окуя жөнүндө айтып берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: токтотпой окуй беришиң керек эле, деди. Мен окуп эле жаттым, бирок атым үркүп жулкуна баштабадыбы, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: эй Ибн Хузайр, токтотпой окуй беришиң керек эле, деди. Мен окуп эле жаттым, бирок атым үркүп жулкуна баштабадыбы, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: эй Ибн Хузайр, токтотпой окуй беришиң керек эле, деди. Мен окуп эле жаттым, бирок атым үркүп жулкуна баштабадыбы, деди. Уулу Яхьяны ат тебелеп салбасын деп Куранды токтотконун. Анан кичинекей чырактары бар саябан көлөкө көрүнгөнүн. Алар асманга көтөрүлүп, анын көзүнөн кайып болгонун айтып берди эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: алар периштелер эле. Куран укканы келишкен. Эгер таң атканга чейин окуй бергениңде, адамдар аларды көрүп калышмак. Алар жашына да алышмак эмес. Муслим.